Назарбаевдин каза болгонун жубайы Эльвира Жумалиева кабарлаганын жана актёрдун сөөгү өзүнүн каалоосуна ылайык аларча көрүстөнүнө коюлаарын жазды. Эске салсак, 3-декабрда боор циррозу менен жабыркаган актёрдун реанимацияга түшүп калганы маалым болгон. Тез арада Азиз Мурадилаевдин боорун алмаштыруу үчүн операцияга акча чогултулуп, президент Садыр Жапаров $42,000 берип, жетиштүү каражат чогулган эле. Актёрдун абалы оор болгонуна байланыштуу тез арада башка өлкөгө учуу чечими кабыл алынганы маалымдалган. 44 жаш курагында оорудан улам каза болгон Азиз Мурадилаев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты. Ал Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Президент жана бомуш, Курманжан датка жана башка тасмаларда роль жараткан. Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында актер катары көп жылдан бери эмгектенип келген. Актёрдун артында 2 уулу калды. Супер ТВ телеканалы Азиз Мурадилаевдин мезгилсиз өмүрдөн өткөнүнө байланыштуу анын жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Азиз Мурадилаев 2 ай мурун Супер ТВ телеканалына маек койгон эле. Актёрдун аталган акыркы интервьюсун сунуштайбыз. Мастер урматтуу Супер ТВ каналын көрүүчүлөрү, азыркы учурда биз Супер ТВ каналы Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында турабыз. Бул театрда канча залкар иштеп кеткен. Азыркы учурда дагы заманыбыздын залкарлары ушул театрда эмгектенип аткан учуру, мына ошол залкарлардын бирөөсү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев агабыз менен бүгүн баарлашабыз. Ассаламу алейкум агам, кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда мынакей сиздин дарегиңизге ой бул залкар актер, азыркы күндүн залкары деп мындай дарегиңизге айтылганда кандай кабыл аласыз беке? Жакшы эле кабыл алам. Көндүңүзбү ошол сизге? Көнгөндө эмес кеп. Эмтип өтө деле мындай залкарды ойлобойм, бирок билбейм, бирөөгө ар кимге ар түрдүү көрүнөт да. Сага залкар көрүнсө мындай жакшы. Жаңы театрга келген менен ага өткөндөрдүн баардыгы залкарлардын сүрөттөрү бул жакта илинип турат. Анан бул жакта мындай карап көрсөк, азыркы күндүн залкарларынын да сүрөттөрү илинип турат. Өзүңүзчө бир сыймыктансаңыз керек, карап туруп. Сөзсүз түрдө мен бу жерде мактана алам деп дагы айтсам болот. Ушундай кишилер менен иштешкениме, ушул жакта азыр көз өтүп кеткен мына биздин аксакалдар, мастерлар, ушуларды бала чагымдан көрүп жүргөм. Чогуу театрга киргенде дагы ошо массовкага чыга баштагандан баштап кээ биркилердин массовкаларга илине баштаганда көрүп калдым. Мындай бир көргөндөрүм болуп калды. Кээ биркилер менен иштешип калган учурлар болду. Ушинтип суюлуп, ушундай болот экен да көрсө. Анан кийин болсо андан бери көздөй келатканда да мына биякта залкарлар бүт эле ошондой, ушул жактын баары эле. Анан мындай орточолор болуп барып анан бияка майда чүйдөлөр болуп кетет. Жана башкалар. Жана башкалар. Бир учурда баягы өзүм деле ушул жерде студент болуп жүргөн кезде аябай көп айтылчу эле да. Азыркы учурда театрга деген баягы элдин талабы башкача депчи. Бирок мурунку жылдан баштап карап көрсөк, театрга элдин баягы сүймөнчүлүгү бир аз артып бараткандай беке. Мага да ошондой сезилип атат. Бир жагы сезилип, кубандырып жаткан кези бир учурларда аябай эле токтоп калды эле. 15-20 киши, 50 киши болуп аябай мындай капаланта турган иш болчу негизи. Азыр болсо Кудайга шүгүр болбой калды дегенде жарым залдай болуп. Эми ал деле убакытка жараша, эмеге жараша болот. Азыр мындай тыгымдар болуп атса, эмелер болуп атса, кээ биркилер кичине кечигип калат экен. Биз болсо театрда баарын убагында баштайбыз. Колдон келишинче. Эң көп кармасак 5-10 мүнөт болоттур. Администрацияда карап турат да. Момча билет кеткен, азырча тага жетпей атат. 5 мүнөт күтө туралычы, балким бу жерден жүгүрүп келаткандыр. Деп анан кийин кой башынан баштап көрсөн деп кичине кармалып коебуз. Анан жанагы концертте же эмелерде 1 саат, 1,5 саат жанагы эметет го, күттүрүп андайга барбайт да. Бул театрдын баягы тузу оор деп айтат го. Мен бир кичинекей эле мындай бир бөлүгүн айткым келип турат да, тузунчу. Анан театрга келгенден мындай кетким келбей эле, мындай үйгө шашкым келбей эле, ушул жакта эле мындай артисттер менен очор бачар кызматкерлер менен сүйлөшүп эле жүрүп эле мындай ушундай убакыт өтө берет го. Анан ошол эле учурда түнөп калгандарды да көрчүбүз да. Болду билесиз да. Канча күндөп бул жакта бир жашадыңыз эле убагында. Сөзсүз түрдө болот андайлар. Азыр деле болуп калышы мүмкүн. Бул деген ошо убакытка, кырдаалга жараша болот. Эгерде бир шашылыш чыгара турган срок батпай атсак, эме
эте турган болсок, азыр деле даярбыз негизи. Анда өзүнүн бир керемети бар, анын өзүнүн рахаты болот. Чай, кофени коюп коюп, иштеп, тамекини тартып, жакка өтүп ожурашып, бери келип кайра иштеп, ушундай учурлар болот көп эле. Түнгө чейин иштейсиң. Эң түн дегенде канча болот? Эң түн дегенде 3:30 1 чейин кетип калат. Анан кээ бир учурларда анча тойлордон, бир эмелерден да калып калганга туура келет. Бир жагы анан тияктан таарынышат, келбей койду деп дагы таарынгандар болгон. Тойго келбей калды депчи түшүндүрүп айтып, анан эми бүткөндөн кийин саат 10 барайын деп анан кийин батага чейин барып каласың кээде, ушундай болуп калат. Ар түрдүү болот экен. Негизи чын эле баягы айтып калышат эле го. Түшүнүшпөйт да мындай түшүнгөнгө аракет кылып болуш керек. Бирок бул жактагы графикти, бул жактагы иштөө тартибин түшүнбөй туруп эле баягы жора жолдоштордун таарынуусу, сен келбейсиң, биз менен катышпай койдуң деген сыяктуу мындай сөздөр айтылып элечи. Ошондой сөздөрдөн дагы угуп мындай катышпай калган достор болдубу сизде? Жок, андайдан деле эмес эми деп ойлошу мүмкүн да. Ой, ал кыйын болуп кетти. Ал звезда болуп кетти дегендер жакыныраак да. Ал ошентип ойлошу мүмкүн, бирок эми бетиң айтпайт го. Ошентип ойлошу мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келишинче аракет кылабыз биз деле бир эмелерге барганга, эметип катышып турганга. Силерден бир убакта канча жыл болуп кетти концерт бере элеңиздерге? Дем. 3 жылдан. Ушул жерге келгенде баягы көрүүчүлөрдүн көптүгүнөн башың айлангандай эле бир атмосфера болуп калат го. Анын үстүнө сиздер бир эле күн менен токтолбойсуздар да, бир канча күн болот концерт. Анан эмнеге көрбөй калдык, качан болот? Айтып калышчу эле го мында концерттен түшкөн акча деле мындай жаман эмес, жакшы эле акча түшөт депчи. Эмнеге барыңыздар мындай бир чыгына албай атасыздарбы? Бир мындай эметип кеттик орто жолдон. Пандемиянын алдында пандемия болуп, ошол жырларда кичине солгундой түштү окшойт, бирок азыр жакшы ойлорубуз бар могу келаткан жазга. Биздики традиция болуп аткан 8, 9, 10 же 9, 10, 11 кылабызбы аны көрөбүз да. Ошого жараша биз кылсакпы деген ойдобуз азыр. Ошо балдар дагы азыр Кудай буйрса чогулуп кылабыз дегенде, чогулуп ошо күндөрдү назначать этип алып. Анан ошол эле учурда бирок аялдын дагы, кыздын дагы, эркектин бүт бардыгын өзүңөр ойнойсуңар да. Мындай кошуп койсо болбойт беле же бул жактагы актер актрисалардан кошуп койсо болбойт беле башка? Жок, эми башына ошондой болуп калыптыр, ошону чечкенбиз. Ким чечти муну? Билбейм, өзү эле ушундай болуп калды го. Бизде кыздар бар, 3 бар да. Арзиз, Жеңиш. Жетик да ошолор деле. Жок, ал эми биз деген кыздай кылып кийинткенибизди күлдүрүш үчүн эмес ал. Башында ошентип баштай бергенбиз анан кийин. Кийин алар болсо баары бир жаңы кыздардан алсаң, эме болсо күйөөгө тиет, кетет. Анан анда биз жаш кезибиз, бир жака гастролго чакырат, түндө кайтмай болот үйүнө. Анан үйүнө барса, сен үйдө отурасыңбы деп, үйүндө дагы жаңжал чыгат. Ар түрдүү немелер болот да. Мисалы алып туруп эле биз бир жумага көлгө, Караколго, анан кийин Чолпон Атага, анан Терге барып келишибиз керек. Бир күндөн концерт коюп десең эле, анда кандай болуп калат? Бир үйүндө дагы бир кызганычтар пайда болуп, эме болуп, андан көрө ач кулактан тынч кулак деп эле. Өзүбүздүн кыздар жетет деп. Өзүбүздүн кыздар эле жакшы аткарат экен да. Баягы биздин Супер Ту каналыбызга маек бергениңиздерди айтып кеттиңиз эле го. Буюрса үй бүлөңүздөрдө бир чоң бир жакшы ойлорубуз бар депчи. Бирок ал ойлор балаңызды үйлөө боюнчачы. Биз өзү негизи келин бала кылалы деп. Альбина менен кызмет атканбыз. Мына эми башталды жаша. Главный кыз менен бала сүйлөшө элек, бирок биз сүйлөшүп атабыз да. Анан бирок ал ойлоруңуздар башка жака бурулуп кетти да. Альбина эжекебиз менен артист бекелер кызын турмушка узатты. Жакшы. Бардыңыз алтайга? Ооба. Силер сунушталганга жетишпей калдыңарбы же кандай? Же болгон жокпу сүйлөшүүлөр? Жок, сүйлөшүлөр. Ойбойдон эле калып калдыбы? Ойбойдон эле калып калды. Эми все, что не делается к лучшему дейт. Наоборот, жакшыдыр ошо. Балким туура болгондур. Чын деле туура болду го.
жакшы бактылуу болсун дейбиз да, эмне кылабыз эми. Өзүңүздүн уулуңузду качан үйлөйүн атасыз? Билбейм, эми көрөбүз да. Эч ким карабай атат го. Негизи мындай өзү аракет кылып барса да, кантип ата, апа деген сыяктуу. Жок, андай эметпейт. Наоборот, биз үйлөнтө албай атабыз. Жок, азыр эмес деп. Азыркы жаштар ошондой турбайбы? Тезирээк үйлөнтүрүп эметейин дебейт. Азыр окуум бүтүн, анан тигил бул деп мейли дейт. Бүтүрүп алчы. Бүткөн уже. Эми азыр ординатурада жүрөт. Кудай буйрса да 1 жылы калды. Бүтөрү менен буйрса. Буйрса. Сиз деле мынакей өзүңүздүн теңдоштарыңыз, өзүңүздүн сактаныч досторуңуз бүт баары мындай уул үйлөп, кыз берип аткан учурда, азыркы учурда. Аларды карап туруп, ата качан болот экен дегенде бир өзүңүзгө мындай бир элестетип койсоңуз керек ошол учурду. Жок, андайлар деле көп деле эмес, эми бизде бирин-экин эле го үйлөнтүп Башталып атат. Башталып атат да. Эми андай деле сезим жок. Ишалса үйлөнөм десе, мен буйрса даярмын. Калың канча бересиз беке? Сураган беребиз да. Сураган? Чоточ. Билбейм канча дейт экен эми. Азыр кандай болуп атат? Азыр Бардым. талас 500. Талас жак. 500бү? А жок, таластан кереги жок. Арзаныраак эле. Жок, кеп арзанында эмес. Жок, кеп арзанында эмес, кеп тумакта болуп атат. О, катай. Кеп ошондо болуп атат. Эгерде достойный кыз болсо, конечно, миллион деле беребиз. Табабыз, Кудай урбады эми. Тууган урук деген бар, жардам берет. Эме кылса дагы, эгер жаккан болсо, билбейм, ойлой берем, бир 10 миллион доллар берип туруп, ушуга жооп бере аласыңарбы деп О, коелуп. катай. Ошондой болсо, Коэффициентти көтөрүппү дагы? мен 10 миллион берип атам, 10 миллион соңку жооп бергиле деп. Ошол учурда мен элестетип коем да, баягы сиздердин кудалар деген интермедиаңыздар бар го. Ана ошондо сиз интеллигент куда болуп кирип келгениңиз. Өзүңүз кудалыкка барганда да ошондой эле кирип барат болушуңуз керек, мындай интеллигент. Жок, андай деле. Бирок мындай жарымдан өзгөрбөйчү, мындай аягына чейин. Жок, жок. Биз деген эми деген биз сурап баргандарбыз да. Биз наоборот кулдугубуз бар деп мындай. Куда деп калп күлүп. Күлкүмүштүү болбосо да калп күлүп. Эметебиз да эми. Буйрса ошол күнгө жеткизсин. Ошол күндүн жыргалым бакытын, сүйүнүчүн таткыла. Менин сурайын дегеним бул агай. Мен ошол тойдо көрдүм. Арнис Бекес кызын узаткан күнү тойдо. Баары жакшы элеби агай деп мен сизден сурадым да, эмнеге артып кеттиңиз агай? Эмне болду агай? Баары жакшыбы? Диета кичине зыркоологондон кийин ошондо как раз кичине кыйналып турдум эле. Сага интервью бербей калбадымбы? Сен да ойлоп калба, эмне болуп, жизда болуп кеттиби деп жана башында айткандай. Жок, мен тойго бардым, эметип андан кийин орто жолдон үйгө барып кичине эс алып алайын деп. Анын үстүнө деген жанагы даңкылдак немелерди кичине өзүң жаман сезип атсаң, мындай кыргызча айтат го, сиркең суу көтөрбөй турган чыр болот го. Ошондой болуп аткандай болуп аткам да. Сизге байланышкабызда баягы 20 күндүк бир эс алууга мындай чыгайын деп атам деп айтып калдыңыз эле. Биздин Ойлоп аттым эле, бирок убакыт жок. Андайга. Жок, эми азыр жумуш ушинтип эле жүрүп өтүп кетет экенбиз. бүт баары эле айтып атат го, арыктап кетти. Арыктап кеттиңиз деген сыяктуу. Жакшы го, арыктай берейин да. Канча килограмм баштадыңыз? Канча убакыттын ичинде? 1,5-2 айдын ичинде го. 12, 13, 14, 15 килограмм. Өзүм деле байкабай калыптырмын. Чөт аппетит жок болуп атып эле, анан кийин эле арыктап кетип турмун. Кокуй дедим. Анан кийин вообще эле арыктап кетпейм. Сендей болуп калсам болбой калат. Жок, мага го ушул жүргөн турумда көнүп калган да. Сенин жашыңа ушул туура эле. Вообще семирбей эле кой. Арыкташ кыйыныраак болот экен. Эми билбейм, азыр 5-6 килограмм кошуп койсом эле нормально болуп калат. Ооба. Сиз үчүн маселе эмеспи? Бателемде арыктап бателе кошпосо. Маселе деле эмес. Арыктап койсо болот эгерде болсо. 20 килограмм таштап беришим мүмкүн дагы. Голливудтан бир эме келип туруп, гонорарды айтып туруп,
2 ай срок беребиз, 20 килограмм таштачы десе. Мен неме деп тамашалап атпаймынбы? Аябай арыктап кетиптирсиң, эмне болуп атат десе, киного даярданып атам дейсиң да. Анан кийин болсо чыдабай кетесиң. Чын эле каяк дейт анан, ой, Россияда. О, жакшы деп анан кийин чөтө чында ишенип алды окшойт да, анан акыры даярдай баштайм да. Согуш жөнүндө экен кино дейм да. Жакшы. Ошол жерде концлагердегилер да. Ошого даярданып атам, дагы жетпей атат деп. Пленный концлагерь депчи. Кино проекттери эмне болот ага? Сунуштар кайсыга тартылдыңыз, кимге тартылдыңыз, эмне кино тартылдыңыз? Мафия дегенге тартылдым, бир күндүккө бир экөөнө тартылдым го дейм. А так пока тишина. Орусча сүйлөп койдум. Бул акыркы жолу качан акысыз тартылдыңыз киного? Акысыз. Бекер. Азиз Мурадилаев акыркы жолу качан акысыз киного тартылды эле? Билбейм, акысыз тартыла элекмин. Акысыз деген сөз понятие растяжимый чоюлган немеде. Көп акча сураптыр десе, көп акчаны дагы эмеси бар да. Бирөөгө көп деген көп да. Бирөөгө көп деген ушул деген да. Ошон үчүн акысыз десе, бүт эле акысыз тартылып атам десем болот. 10 сом алсаң эле уже бүт акысыз эмес болуп калат да. Ошон үчүн акысыз боло элек. Чоң рахмат агай. Биз кыскача эле сиз менен мындай аз спектакльге чейин бир аз кыскача маектешип кетели деп сиздин убактыңыз менен дагы көптөн бери такташып отуруп келип калдык. Убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат. Кино сүйүүчүлөрүнө, театр сүйүүчүлөрүнө, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, кыргыз элибизге бир каалоо тилегиңизди айтыңыздар. Жыйынтап калган. Кыргыз элиме, агайынелерге, апаларга, аталарга баарыңарга тынчтык, чың ден соолук каалайм. Биздин театрга келип тургула. Бул реклама деп деле айтсам болот. Бул үгүттөө, чынын айтканда жаман жакка чакырып аткан жокпуз. Сөзсүз түрдө үй-бүлөңөр менен бактылуу болуп, ден соолукта болуп, негизи эле кыргыз эли тынчтыкта, азыркы болуп аткан заманда, ушундай кыйын заманда ошону жеңип чыгууга силерге күч кубат берсин. Бизге күч кубат берсин. Мындай сезим менде болгондо бир учурда, ушул актерлор ушул жакта иштейби? Ушинтип ойношобу? Ушундай ролдорду аткарышабы деген менде бир өзүмдө таң калуу болгон учурда. Ошондой таң калууну 2 метр жанынан мындай көргүңүз келип, эмоциянын бүт баардыгын сезгиңиз келсе, сөзсүз түрдө бул Токтобобот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрына келсеңиз болот. Репертуар күндү спектакль, күндү ар кандай жанрда өзүңүздүн бир жан дүйнөңүздү байытып кетсеңиз болот. Сөзсүз түрдө азыркы заманыбыздын салткарлары мына ушул театрда эмгектенип сиздерге өнөрүн тартуулаган учурлары. Чоң рахмат агай. Оор болуңуз.